Болду, сүйлөңүз. Мына кыргыз элибиз бизде бир жаңылык болуп атат. Эң жакшы жаңылык деген бул Павлдагы кыргыздарга ушу Турдулук Кылыч деген Россияда иштеп аткан жигитибиз өз үйүн ушуларга подарка кылып атты. Ушундай жигиттерден көбө берсин. Биз сыймыктанабыз ушулар үчүн. Мындай жигиттер көп болсо, ушундай Памирдеги кыргыздарыбызды тартып турсак, бизге эң жакшы. Себеби өзүбүздүн кыргыз элибиз, өзүбүздүн каныбыз булар. Буларга ушуларга подарка кылып аткан Кылычка өмүрүн берсин, иштерине ийгилик, ден соолугу менен, бала чакасы менен өнүп өсүп, ушундай иштерди көп жасай берсин. Ушундай жигиттер биздин арабыздан көп чыксын. Ушул күрөштү ушул Памирлик кыргыздарыбызга тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чаап коела. Şu baldarın ömrünün var, şu agar bu Kırgız elibizge geldiğine sıymıştağına. Siz söylep koyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'nın atı menen assalamu aleykum hormаттуу Kırgızstan yetbor bir tuğanlarım. Men sizlerge kayrıldım ede. Sizlerge çoğun rahmat. Ar birinizlerge çoğun rahmat. Tereң razıçılık bildiremin. Bugün Turdukulov, Kılıçbek, Aliyev bizge uy padarт etkeniге men çin жүрөгүмдөн аябай кубанам. Çin жүрөгүмөн кабыл алам. Аябай койнума кубанычтык патпай ушундай bir аябай кубанычта отурам да. Аллах разы болсун. Ар бир ошо өкмөт дагы биз келгенде өкмөт дагы жакшы карады. Bir жылга өкмөт дагы пенсия чектеп квартира таап берип бизди жакшы карады. Өкмөткө дагы терең ыраазычылык билдирем. Чын жүрөгүмдөн Кыргызстан мамлекетиге, эжелерге, апаларга, карындаштарга, укаларга, байкелердин баарына чын жүрөгүм менен рахмат айтам. Ансыз дагы башка жардамдар, мындай акча жардам кылып атат, кийим аяк жардам кылып атат. Мен тең ыраазычылык билдиремин. Аллах разы болсун. Аллах сүйгөн мемлекет. Атаңыз болот, Биякы менин атам болот, Абдивали. Менин атам. Сиз дагы сүйлөп бересизби? Бир-эки сөз сол сүйлөп коесузбу? Рахмат. Мен bu балдардын атасы боламын. Атым Абдивали. Биз Кыргызстанга көчүп келгенибизге машы 5 жыл болду. Кыргызыбыз деп, кыргыз маканыбыз деп, боорлош, каныбыз бирге, жаныбыз бирге, туугандарыбыз деп келдик. Şu жерден кеткен 1936-жылдар чегара ачык болгондо Якпакка кыргыз көчүп жайлашкан экен, ошондо ажырап калганбыз. Туугандарыбыз болсо Бишкекте, мана Ошто жашап жататтар. Анан биз оякта канча жыл туруп калдык. Биздин аталарыбыз, бабаларыбыз оякта өтүп кетти. Кайра бүгүн Кыргызстан мамлекети эгемендигин алгандан кийин эңсеп жүрүп бүгүн кайра элибизге, бүгүн жерибизге келип отурабыз. Сүйүнүп кубансыз койнуп атпаяптыр да. Рахматыбызды айтабыз. Келгени бери мамлекетте жакшы карап атат. Кыргыз мамлекети, кыргыз тууган боорлошто уккандар аябай, акчасын деле аябай, продукциясын деле аябай, үйүнө да аябай. Чуркап келип бир жерибиз ооруп калды десек, доктурга чалып келип, mana шундай карап турган үчүн аябай койнубузга бакпай рахматыбызды айтып сүйүнүп турабыз. Алла разы болсун. Барлыгыңызга рахмат. Бул үйдүн ээсине Россияда жашайт экен. Ал киши менен сүйлөшүшө албадым. Балам сүйлөшүп телефон менен. Ал кишиге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла разы болсун. Рахматыбызды айтабыз. Дуа кылып турупбуз акта. Айтканыңыздар келсин. Мына ушул экен туугандар. Бир үйдү так көргөзүп коюйн. Чоң эле үй экен, банясы да бар экен, складдары бар экен, орожайы бар экен. Бүт тартып көргөзүп коюйн. Үй жайлары бүт баары бар экен. Королору. Ушул үй экен туугандар. Ушул үйдү бир ишкерибиз Памирлик кыргыздарга белек кылып бериптир. Гаражы, корожайы баары бар экен.